Рыспай Абдыкадыровдун акыркы окуучуларынын жана шакирттеринин бири Турсунбай Маматов. Ал Залкардын ырларын ийине жеткирип ырдаган өнөр адамдарынын бири. Жаш кезинен Рыспай Абдыкадыровдун концертине катышып, анын жөнөкөйлүгүн, тамашакөйлүгүн эскерет. Учурда Абдыкадыровдун клубунун ардактуу мүчөсү жана клубдун көркөм кеңешчиси. 10-класста окуп атканымда ал мезгилде Рыспай аке Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда 1-2 жыл иштеп калды, 1 жыл 4 жылдай. Анан булар артисттер менен келип калган айылга. Ошо артисттер менен айылга келген учурда 69-жылы күз мезгили болчу. Ошондо Рыспай экөөбүз таанышканбыз. Бул киши комузду күйлөп четкенде укулукту ушундай уккун келет да, аябай теріп сон черчи болчу. Комуз менен ырдаган мунун дастандары бар эле. Комузга жазган бир күлкүлүү бир куплеттери бар эле. Эми алар калып калды. Дүйнөлүк масштабтагы классикага айланган Абдыкадыровдун ырлары 12 мамлекетте ырдалып, кулачын кенен жайды. Обончунун атын алып жүргөн клубдун 30 жылдыгына карата быйылкы жылы бир катар сынактар уюштурулуп, агылыктуу иштердин башталышы турат. Өткөн жылы 200гө жакын мүчө кошулса, жалпысынан 1200 адам учурда каттоодо мүчө. Негизги максатыбыз Жалал Абадтагы ыйык жайы болгон курортко Рыспай Абдыкадыровдун эстелик комплекси амфитеатр менен кошо bir zamanbap tipte salıngan ушул kuruş maksatı menen işte başlap atабыз. Бул жөнүндө уюштуруу комитети түзүлдү. 2023 жыл май айынан баштап ушул иш-чараларды өткөрөбүз Кудай буйрса да. Мындан сырткары дагы илимий практикалык конференцияларды өткөрүп атабыз жогорку окуу жайларда, Кыргызстандагы өткөрөбүз да каласа. Мындан сырткары музыкалык фильмдерин чыгарыш, bir көркөм тасма тартыш пландаштырылып, ошолорда чоң иш-чараларды өткөрүп атабыз, Кудай кааласа. Залкардын мукамдуу ырларын укпаган жан жоктур. Анын жараткан ар бир ырлары жарым кылымдан бери жүрөк кылдарын черткилеп, ар бир үйдө жаңырып келет. Анын кыргыз музыкасында жарк этип өчкөн жылдыз сыяктуу жагымдуу издейм сени, алмашым, жолугарым билгенмин жана башка ырлары кыргыз классикалык музыкаларын өзөгүн түзөрүнө шек жок. Учурда Залкардын ырларын жаштарга сиңирүү үчүн ар бир клуб мыкты иштөөдө. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын жаштарыбыз жакшы түшүнө албай атат да. Баягы коом жакшы болбой жатабы деп ойлойм да баягы. Рыспай Абдыкадыровдун чын-чынына келгенде бул дүйнөлүк масштабта шедевр, чоң Залкар обончу. Кудай буйруса Рыспайдын эл сагынган ырлары аттуу bir топ түзүп, мындай жакшы ырчылардан топ түзүп, bir кичине bir гастрол сыяктуу эл арасына ырдап чыксакпы деген bir иш-чараны ойлоп турам. Жалал Абад областы боюнча Рыспай Абдыкадыровдун 30дан ашык клубу ачылган. Жаш курагы 10 жаштан 80 жашка чейинки өнөр адамдары. 100 жылда бир жаралчу улуу инсандын ырлары кылымдан кылымга уланып, көнөрбөс энчини кыргыз элине тартуулоочу мына ушул өнөр адамдары болуп кала бермекчи. Айгүл Сембетеева, Бектурман Алиев, Жалал Абад шаары.